урматтоймдар, мен бүгүн 3D шаблондогу носкини көргөзгүм келип атат. Сиздерге мынакей бул шаблону ушундай жазалап, анан кагазга сүрөтүн тартып сиздерге көргөзүп берем. Бул бир түрү носкинин, дагы бир носкинин эмеси бар, шаблону. Бул жагы узунураак. Эми көрүңүздөрбү? Биягы дагы окшош эле таманы, а үстү жагы узунураак. Анан да кийин мындай шаблондор бар. Узун, абдан эле узун. Мынакей. Мынтип көргөзүп берейин. Мынакей ушундай. Булар бул дагы гольф деп коет, узунураак. Эми шаблондордун түрлөрүн көп кылып жасаса болот. Мен азыр ушул носкини азыр жүн менен ушундай носкини жасаганды көргөзүп берем. Эми болсо азыр кагазга сиздерге жакыныраак экранды коюп, кантип тартыш керек, кантип кандай сантиметрде каяка кетиш керек, кайсы жерден кандай эмне кылыш керек, ошонун баарын сиздерге түшүндүрүп берем. Урматтуу айымдар, мен бүгүн ушул носкинин 3D шаблонуна көңүл бургум келип туру, ошону мындай отдельный мастер-класс сиздерге көргөзүп түшүндүрүп берейин деп атам. Анан кантип шаблонду жасайт, отдельно ушу прям шашпай бүт көргөзүп бергим келип атат. Бул мастер-класстан кийин шыр эле мен ошол носкинин кантип жүн менен дагы жүндү салабыз, ошону да түшүндүрүп берем. Азыр мына ушул 3D шаблон жүндү сөз кылабыз. 3D шаблон жүндү муну кантип тартабыз. Кагаз алабыз, эжекелер мынакей кагаз алып туруп, бутубузду ченеп, мындай кылып бутубузду ченеп туруп, анан бул жагынан 5-6 сантиметр кошобуз. Андан кийин бул жагын 3кө бөлөбүз. 3кө бөлүп туруп, эми бизге основной мына могу жагы, мынакей мен бөлүп койдум. Ушул жагы бизге основной мынакей. 3кө бөлгөндөн кийин бул жагында көңүл бурабыз дагы. Эмне үчүн? Бул размер мына могу багы носкинин өйдө жагы багали деп коет го, ошо жагын размерин түшүрөбүз мынакей. Түшүнүктүү, отдельно ар бир кичике бала болобу, өзүңүздөр болобуздарбы, күйөөңүздөр болобу, кимге заказ кыласыздар, бутун ченеп алып туруп, анан ушундай эме менен шаблон менен иштейсиздер ушинтип. 3кө бөлөсүздөр, үчүнчүсү мына могу. 3төн 1 бөлүгү ушул жагы, арт жагын ченейсиздер. Анан кийин мындайынан кагазга тарткандан кийин бүт ушинтип тартып аласыздар. Мынакей кыркып көргөзүп берейин. Ушул ак клеенка эмне, көргөзсөңүз кайсы нерседен жасап атарыз деп багы жазалат, кайсы эмеден эмнени аласыз, кайсы жерден аласыз. Ошого чейин түшүндүрүп бериңиз деп кайрылгандан кийин мен ушул бул носкиге, шаблонго өзүнчө бир отдельный ролик кылып сиздерге тартып берейин деп атам да. Мынакей жекелер, мындай жылтырагы бар стройматериалда сатылат. Стройматериалдарда полдун линолеумдерин астына салган теплоизолятор. Мынакей. Бул жылтырагын алып коебуз дагы, эми дап-дайын болуп турат. Эми болсо бул жагын кыркып алабыз. Мындайына үстү жагын азыр мен дагы түшүндүрүп берем, жакыныраак кезип алайын, азыр кыркып алайын. Мындайынан алабыз. Үстү жагы бир аз, бир ашып кетсе 1 сантиметр, 1,5 сантиметр эле биягы үстү жагы чоң болот. Анткени муну колго салгандан кийин бул чоңоет да, аябай кенейет, чоңоет. Ошон үчүн мынакей азыр мен сиздерге жылтырагын алайын. Оңой эле алынат. Оңой эле алынат. Эми ченейбиз.
Бұл жол ортосун аласыздар, бұл жолдоп туруп ченебиз дагы. Анан берде болсо 38 сантиметр болуп атат. Мен 38-ті 3-кө бөлгөндө, 38-ті 3-кө бөлгөндө бұл плюс-минус бир 12 сантиметр, 12,5 сантиметр болот экен да, плюс-минус. Эжеклер, ошончо мен берден 12,5 сантиметр алам дагы. Анан мындайынан тартып алам. Бұл жолдо мындайынан тартып алам дагы. Анан эми основной мен муну алып коеюн азыр сиздерге мешать этпесин. Мындайынан алам дагы. И берге минтеп коёмун. Мынакей эжекелер. Жанагы бөлгөн жерибиз. Бул 3кө бөлдүк. 3 бөлүктүн 1 бөлүгү. Анан мындайынан коёбуз. Изолента, мындай изолента эмес бул, жанагы скотчтун бир түрү да. Азыр колдум. Негизи мен бумажный скотч менен колдоном, мына бумажный скотчум кака калганын билбей калдым да, анан мынакей. Мынакей ушинтип скотч менен клейлейбиз. Бул жагын дагы скотч менен клейлейбиз. Бекемирээк болсун деп. И биздин шаблон негизи иштегенге дайын болуп калды. Мынакей. Өзү жашынакай скотч экен, анан эми суу менен кандай болот көрөбүз. Мынакей, урматтуу айымдар, менин шаблондорум дайын болуп калды. Бүт дайын. Эми биз буга жүн салабыз. Жүн салып, носки ар кандай түрдөгү носкилерди жаза беребиз.